Соңку 5 жылда өлкө аймагында мектептерде китеп жетишсиздиги байкалган. Айрыкча окуу куралдары башталгыч класстарда көйгөй жаратып жатат. Мисалы Оштогу Нариманов мектеп гимназиясын шаардык билим берүү башкармалыгы 67% гана окуу куралдары менен камсыз кылат. Калган муктаждыкты мектеп жамааты ата-энелердин жардамы менен чечип жатышат. Потому что китап болбосо балада окутушка эм кыйын, кеген үйдө месин үй вазифасын кылышка эм улар кыйналат. Ошон үчүн китап проблема номер 1 мектепте. Мектептин китепканасында каз-катар тизилген китептер болсо, чет эл жазуучулардын адабияттары менен толукталган. Билим берүү башкармалыгы китеп жетишсиздигин жоюу максатында эл аралык уюмдар менен иштешип, адабияттар менен толуктаган. Бирок булар башталгыч класстардагы алифбе, математика сыяктуу окуу куралдарынын ордун баса албайт. Тесным книжкам. Китеп жетишсиздиги айрыкча орус тилдүү мектептерде негизги көйгөй. Мисалы Кыргызстан тарыхы же башталгыч класстардагы жалпы 5 предмет боюнча окуу куралдары жетишпей жатат. Жалпылап айтканда орус тилдүү мектептер 20% окуу куралдарына муктаж болсо, кыргыз тилинде билим берген мекемеде көйгөй 10%ды түзөт. Мына 5, 6 жана 7 класстардын китептерин азыр шаарда, биздин шаарда дагы бир нече мектептерде ушул апробациядан өтүп атат. Ал өткөндөн кийин, макулдаштырылгандан кийин министрлик тарабынан ушул бүт Кыргызстанга ушул китептер берилет да. Бул да этап менен болот буюрса. Буга байланыштуу Ош шаардык кеңешинин туруктуу депутаттык курамы билим берүүдөгү көйгөйлөр менен таанышышты. Депутаттар шаардагы мектептердин учурдагы абалына көз чаптырып, окуу куралдарынын жетишсиздиги сыяктуу көйгөйлөргө жеринен күбө болушту. Биз ушул күнгө чейин эле айтып келгенбиз, Кудай буюрса ушу сессияга алып чыгабыз. Эмне үчүн жетишпейт, эмнеге аз каралган, бюджет тартыш болгон, ушул бүт баарын көтөрөбүз. Билим берүү министрлиги болсо китеп жетишсиздиги республикалык деңгээлде көйгөй экенин жашырышпайт. Буга байланыштуу жакынкы жылдарда окуу куралдарынын толуктуу аракетин көрө башташкан. Тагыраагы гранттык негизде каражаттардын эсебинен алгачкы китептерди чыгаруу аракеттери башталган. Ал эми өлкө аймагындагы мектептерде окуу куралдарынын толугу менен камсыздоо мамлекеттик казынага көз каранды. Эске салсак, Ош шаарында жалпы 30 миңден ашуун башталгыч класста окуучулар билим алышат. Ал эми орус тилдүү билим берген 8 мектеп бар. Бийима Асанова, Азам Бузыриков, Ынтымак.